Жыйында эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү бажы тармагындагы укук бузууларга жана кылмыштуулукка каршы көз карандысыз мамлекеттеринин шериктештигинин аймагында экономикалык коопсуздукту камсыздоо боюнча биргелешкен иш-чараларды жүргүзүү зарылчылыгы баса белгиленди. Бул маселенин алкагында тамеки буюмдарын жана тамеки өндүрүшү бар товарларды мыйзамсыз ташып келүү каналдарын аныктоо жана бөгөт коюу боюнча биргелешкен ишти күчөтүү талкууланды. Анын алкагында активдүү маалымат алмашуу механизмин иштеп чыгуу чечими кабыл алынды. Совет руководителей таможенных служб Содружества стран независимых. Бүгүнкү отурумда бажы тармагындагы көтөрүлгөн көйгөйлүү маселелер чечилип, ишке ашат деп ишенем. Ошондой эле экономикалык контрабанда, бул май өсүмдүктөрүн, данды, мунай продуктуларын мыйзамсыз ташуу, мындан тышкары баңгизатын мыйзамсыз ташууга каршы күрөшүү, мыйзам бузуулар менен күрөшүү иштери тууралуу кеңири пикир алышуу болду. Буга чейин алар бул багытта кылмыштуулуктарды ачууда ийгиликтүү операциялар жүргүзүлгөн. В сфере таможенного дела. Бул багытта ошондой эле отурумга катышкан мамлекеттердин бажы кызматынын укук коргоо ишиндеги маалыматтык аналитикалык өз ара аракеттенүүсүн өркүндөтүү маселелери талкууланды. Эл аралык почта жана экспресс курьердик каналдар аркылуу баңги каражаттарын, психотроптук заттарды эл аралык мыйзамсыз жүгүртүүсүнө каршы күрөшүү маселелерине өзгөчө көңүл бөлүндү. Совместную работу по противодействию контрабанде. Кесиптештерибиз менен биргеликте кинология бөлүмүнүн ишинин сапатын жакшыртуу үчүн кесиптик компетенттүүлүктөрдү жогорулатуу боюнча окууларды өткөрүп жатабыз. Мурдагыга салыштырмалуу бул багытта кадимкидей өсүш бар деп айта алам. Башкача айтканда ишибиздин жыйынтыгы бар. Дагы талкуулай турган көп маселелер бар. Жакшы жыйынтык берет деп ойлойм. Анткени биздин тажрыйбабыз жетиштүү. Было изъято более 20,5 тонн прекурсоров наркотических средств, психотропных веществ. Мамлекеттик бажы кызматынын контрабандага каршы күрөшүү бөлүмдөрү тарабынан 8 ай ичинде бажы мыйзамдарынын тармагында 4108 укук бузуулар жана кылмыштар аныкталган. Республикалык бюджетке кошумча кирешелердин көлөмү 374,5 миллион сомду түздү. Биздин баягы оперативдүү кызматкерлер жумушту абдан жакшы алып барып атат. Негизинен айтсак болот эле, жыл сайын кылмыштуулук бажы тармагында азайды деп айтсак болот. Жок, мен тескери айтам, көбөйдү. Себеби дегенде биздин кызматкерлердин иштөө принциби таптакыр түп тамыры менен өзгөрүлдү. Жумушка болгон көз карашы, биринчиден патриоттуулук сезим деп айтсам болот. Бул патриоттуулук сезимге биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич баягы шыктандыруу берди. Ошонун негизинде биздин оператив кызматкерлердин жумушу дагы жакшы болду, иштөө принциби дагы өзгөрдү. Андан сырткары кылмыш фактыларын изилдеп табуу, аныктоо фактылары дагы бүгүнкү күндө абдан жогорку деңгээлге өстү. Отурумдун жыйынтыгында укук коргоо кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу боюнча биргелешкен иш-чараларды уюштуруунун план графиги бекитилип, кинологдордун кызматташтыгын өнүктүрүү багыттары аныкталды жана 2024-жылга КМШнын Москва аймактык байланыш борборунун иш пландары бекитилди. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Скөл облусу.